Эски аянтка белгиленген митинг болгон жок. Бүгүн 26 октябрда Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдындагы эски аянтка белгиленген митинг болгон жок. Кабарчыбыздын жеринен билдиргенине караганда аянттагы 2-3 адам Кемпир-Абад суу сактагычынын берилишине нааразычылыгын билдирип келишкенин айтышты. Эски аянтта милиция кызматкерлери көп жана кармалган адамдарды ташуучу атайын автобус алып келинген. Мурдараак Кемпир-Абадды коргоо комитети 26 октябрда Бишкекте башаламандык уюштурууга шек саналып, жапырт камалгандарды бошотуу жана Кемпир-Абад суу сактагычын Өзбекстанга бербөө талабы менен митинг өтөрүн кабарлаган. Блогер жана активист Ырыс Жекшеналиев үй камагына чыгарылды. Бүгүн 26 октябрда Бишкек шаардык сотунда Жекшеналиевдин баш коргоо чарасы каралып, аны үй камагына чыгаруу чечими чыкты. 10 октябрда Бишкектин 1-Май райондук соту 19 жаштагы блогердин абактагы мөөнөтүн дагы 2 айга узарткан чечимин чыгарган. Ал номер 1 тергөө абагында болчу. Политузник Facebook баракчасынын администратору блогер Ырыс Жекшеналиев 14 августта УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетим тоонун казылуусуна каршы чыккан эски видеосун жарыялагандыгы үчүн суракка чакырылып камакка алынган. Ага карата кылмыш процессуалдык кодексинин бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө жана массалык башаламандык уюштурууга чакыруу менен кылмыш иши козголгон. Булак Марал ФМ. Депутат: Баткенде үй сатылат деген жарнама көбөйдү. Көзөмөлгө албаса, ал жерде эч ким калбайт. Акыркы күндөрү социалдык тармактарда Баткен облусунда үй сатылат деген жарнама абдан көп чыгып жатат. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында депутат Султанбай Айжигитов билдирди. Буга көңүл буруш керек. Жеке көзөмөлгө алыш керек. Болбосо ал жерде эч ким калбайт, деди ал. Ал ошондой эле Капчыгай деген айыл тууралуу кеп кылды. Аны өзүңөр жакшы билесиңер. Душмандар тегиздеп калды. 2 айда бүтүрүп беребиз дешкен. Акчасы бөлүнгөн. 1 ай болду. Эч кандай иш жок, деди ал. Булак Седепкежи. Акыркы күндөрү соцсеттерде Баткен облусу боюнча айрыкча чыгарда үй сатылат деген аябай көп реклама чыгып атат. Ошону алдыңызга конгончу алып койсоңуздар. Аябай тревожный тенденция. Ошону көңүл бурсундар. Личный контроль калыш керек на самом высоком уровне. Иначе ал жерде эч ким калбайт. Депутат Кыргызстанда энергетика ичимдигине толугу менен тыюу салууну сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Улан Бакасов энергетика ичимдигин ташып келүүгө, өндүрүүгө жана сатууга тыюу салууну сунуштады. Ал учурда мындай продукциянын жашы жетелектерге сатылбай тургандыгын эске салды. Парламентарий мындай энергетиктерди колдонуу менен чоңдор өзүнүн ден соолугун тобокелге салып жаткандыгын билдирди. Мыйзамдын негиздемесине таянып, Бакасов бул ичимдиктин курамындагы кофеин, таурин жана башка компоненттердин зыян экендигин белгиледи. Парламентарий аны ар дайым ичкенде таасирин жоготуп, өлчөмүн көбөйтүүгө түртөөрүн айткан. Ал эми колдонбой калганда туталанууну пайда кылып, депрессияга кептей турганын кошумчалаган. Булак Спутник Кежи. Бишкектин чок ортосунан атырылып чыккан фонтан. Бүгүн эртең менен Бишкектин чок ортосунда түтүк жарылып, андагы суу фонтан болуп атырылган. Окуя Москва жана Турусбеков көчөлөрүнүн кесилишинде катталды. Жарылып кеткен түтүк мэриянын турак жай коммуналдык чарбасынын карамагында экени маалым болду. Бишкек мэриясынын маалымат кызматы Бишкек жылуулук түйүн ишканасынын кызматкерлери сууну токтотуп, түтүктү калыбына келтиргенин билдирди. Булак Спутник Кежи. Президент Садыр Жапаров эртең 27 октябрда Казакстанга иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалымдалгандай, сапардын алкагында мамлекет башчысы Астана шаарында Борбор Азия жана Европа биримдиги өлкөлөрүнүн лидерлеринин биринчи жолугушуусуна катышат. Анда Борбор Азия жана Европа биримдиги өлкөлөрүнүн лидерлери саясат, соода, транспорт, экология, коопсуздук чөйрөсүндөгү жана башка эл аралык айдыңдын күн тартибинде турган актуалдуу темалар боюнча кызматташуу маселелери талкууланат. Мындан тышкары Садыр Жапаров жогорку деңгээлдеги бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Иш сапарынын алкагында ошол эле күнү кечинде президент Садыр Жапаров Кыргызстандын Казакстандагы маданият күндөрүнүн ачылыш аземине катышат деп айтылат маалыматта. Булак Суперкежи. Төрага Шакиев баштаган делегация Самаркандда КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын жыйынына катышат.
Бүгүн 26 октябрда төрага Нурланбек Шакиев баштаган Жогорку кеңештин делегациясы КМШга мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын кезектеги жыйындарына катышуу үчүн Өзбекстандын Самарканд шаарына жөнөп кетти. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, иш сапардын алкагында төрага Шакиев КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын кеңешинин жыйынына катышып, шериктештикке кирген өлкөлөрдүн парламент башчылары менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөөрү күтүлүүдө. Ошондой эле иш-чаранын программасында КМШПнын 54-түнчү пленардык жыйыны, Жогорку кеңештин депутаттарынын катышуусунда туруктуу комиссияларынын отуруму, ошондой эле Чыңгыз Айтматов атындагы КМШПнын сыйлыгын тапшыруу аземи камтылган. Жогорку кеңештин делегациясынын курамында депутаттар Искендер Матраимов, Аида Исатбек кызы, Алишер Козуев, Арсланбек Малиев, Жусупбек Коргонбай уулу, Жылдыз Таалайбек кызы жана Таалайбек Масабиров бар. Булак Суперкежи. Баткенде чек арада шейит кеткендер эскерилди. Баткен жана Лейлик районунун аймагында 14-17 сентябрь күнү орун алган тажик тараптын кол салуусунан 63 жарандын каза болгонуна 40 күн өттү. Буга байланыштуу шейит кеткендерди эскерип, аларга багышталып Куран окулду. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Иш-чарага президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин мүчөсү Абдышукур Ажын Арматов жана облустук мекеме ишканалардын жетекчилери, район акимдери, курман болгондордун жакындары, ошондой эле аксакалдар катышты. Жалпысынан 250дөн ашык адам катышкан иш-чарада облус башчысы Абдикарим Алимбаев сөз сүйлөп, каза болгондордун жакындарына өлкө башчы Садыр Жапаровдун жана жеке өзүнүн атынан көңүл айтып, сабырдуулук каалады. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө каза болгондорго багышталып Куран окулду деп айтылат маалыматта. Булак кабар Кежи. Атабыз шок болду. Ырчы Гүлназ Бекбосын кызы жолдошунун туулган күнүндө унаа белек кылды. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлназ Бекбосын кызы жолдошу Орозбек Кашкаевдин 50 жылдык юбилейине унаа белек кылды. Бул тууралуу ырчынын кыздары соц тармактагы баракчасына жазышты. Атабыз шок эле болуп калды. Мурун Лексусту алганга чейин сыйырбы деп эле айта берчү. Мындайча айтканда кыялы орундалды. Ороз Жолдошевич 50 жаш юбилейиңиз кут болсун деп жазышты. Булак Серепкежи. Бишкекте Өзбекстандан алынып келген 8 автобус техникалык талапка жооп бербегендиктен каттамдан алынды. Бишкек шаарынын мэриясынын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаменти тарабынан 2022-2023 жылдардын күз-кыш мезгилине коомдук транспортторду даярдоо максатында, ошондой эле жол транспорттук кырсыктардын алдын алуу боюнча автобустук каттамдар текшерилди. Бул тууралуу медианын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, автобустарды техникалык жактан даярдоого, дөңгөлөктөрдү алмаштырууга жана салондун ичиндеги санитардык абалга өзгөчө көңүл бурулду. Эко жүргүнчүлөрдү жеткирүү жоопкерчилиги чектелген компаниясына таандык 113 автобустук каттамдарынын техникалык абалы текшерилип, ал эми 8 автобус техникалык абалы канааттандырарлык эместигине байланыштуу Бишкек шаарынын милициянын кайгул кызматы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан убактылуу линиядан чыгарылды. Белгилей кетсек, буга чейин кеч автобустук каттамдар текшерилген. Булак медиа центр Кежи. Ош шаарында жылуулук 28 октябрда берилип баштайт. Бүгүн 26 октябрда Ош шаарынын мэриясында кыш мезгилиндеги жылуулук маселеси боюнча шаардык штабтын жыйыны болуп өттү. Бул тууралуу аталган медиадан билдиришти. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов 28 октябрдан баштап бардык социалдык объектилерге жана турак жайларга жылуулук берип баштоо боюнча буйрукка кол койгон. Маалым болгондой, каттын негизинде бир катар саламаттыкты сактоо мекемелерине, облустук төрөтүйү жана шаардык төрөтүйү 22 октябрдан баштап айрым социалдык объектилерге Боорукердик интернаты, номер 81 балапан балдар бакчасы 24 октябрдан тарта жылуулук берилген. Булак Серепкежи. Кыргызстан Түркмөнстандан 300 миллион куб газ сатып алуу боюнча сүйлөшүп жатат. Кыргызстан Түркмөнстандан электр энергия жана газ алуу боюнча сүйлөшүп жатканын энергетика министри Таалайбек Ибраев парламентте билдирди. Аткаминер өткөн жумада эле Ашхабадка барып макулдашып келгенин айтты.
Учурда келишимдин процедуралары жүрүп жатат. Түркмөнстандан 2 миллиард киловатт саат электр энергиясын алууга макулдашып келдим. Азыркы күндө 300 миллион куб газ алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Биз өзүбүздүн бааны сунуштадык, деди Ибраев. Ошондой эле ал биринчи орун басары баасын такташ үчүн кайра Ашхабадка кеткенин кошумчалады. Булак Спутник, Кежи.